Майрамбек менен эки жакка көп чыккан жокпуз, бирок өткөндө Ошко барып келдик. Ошто менин кечем өткөн кезде мен ошо жерден билбейт экем. Бул Майрамбектин аябай таланттуу бала экен. Көп кырдуу таланты бар экен. Ошонун бир эки кырын бүгүн сиздерге көрсөтүп берсе деп чакырып атам азыр. Бизден бүгүн ошол коломто берүүбүз башталгандыгы үчүн бир жакшылап кол чаап койсоңуздар. Өзбек ажы ошол коломтону Кыргыз элине жакшы жагат, эл жакшы көрөт деп уюштуруп бердилер. Ошого рахмат. Анан коломтону жакшы алып кете албай ошол кээде колоң сагылып алган учурдар да болду. Рахмат. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргыз байкуш 4 катналса болобу же болбойбу деген темада сөз жүрөт. Ошол катын маселеси жөнүндө жакшы билгендерди чакырганбыз. Азыр биринчи сөздү ошол Турсунбай Бакир уулуна берсек, келип койсоңуз. Рахмат. Кысылак мыласы, мындан башка тема жокпу? Катын маселесин кое туруп бир нерсени айтып берейин сиздерге. Өткөндө парламентке барсам, бир депутат менден сурап атат. Эй Турсунбай, сен эмне сакал коюп алгансың дейт. Мен айтып атам, сакалым сенин бир жериңе кирип атабы? Сакалым сайса, катын бети сайып атат. Сакалым сайса, балдардын бети сайып атат дедим. Кандай иши бар бирөөнүн мен менен сакал коямбы, койбоймбу? Шариатта айтат, кимдин сакалы болсо, кимдин муруту болсо ошол эркек эсебинде дейт. Мен айттым, катын боюнча жүрө бергиле анда дедим. Катын маселеси жөнүндө. Бул жөнүндө мен абдан жакшы билем. Экинчи катынды кара балтадан албаш керек экен. Кара балтаны алсаң, келет дагы эртең менен биринчи катыңды бетин тутат дагы түштөн кийин продукт алып үйүнө кетип калат. Катынды алыстан алыш керек, Киевден алыш керек, катынды Москвадан алыш керек. Бул самолет менен учуп кетип калсаң, аркаңан кете албайт. Аны кыргызча сөксөң, ал сени жакшы түшүнбөйт. Ал сени орусча сөгөт, анча-мынча түшүнөсүң, кесин түшүнсөң, кесин түшүнбөйсүң. Ошентип бир эки кат менен жакшылап жашаш керек дагы, калган мага окшоп билгизбей жүрбөш керек. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге. Ошол бүгүн мындай бир жакшы ачылып айтып бердиңиз окшойт. Азыркы сөз ошол Кыргызстандын муфтийи ошол Чубак ажыдан да сурап көрсөк, келсеңиз бияка. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Катынды кайра-кайра ала бериш бул шарт эмес. Аллах субхана таала айтып атат, эгерде катынды акыйкат түрдө багалсаңыз, анда алсаңыз боло берет. Мисалы, биринчи катыңыздын аты Гүлмира болсо, экинчи катыңыздын аты Нургүл болсо, Гүлмира лепешка жейм десе, ошого лепешка алып берсе бул акыйкат. Нургүл болсо, мен бөлкөн нан жейм десе, ошого бөлкөн нан алып берсеңиз акыйкат. Анан бардыгын эле бирдей бөлкөн нан алып келе берсеңиз мындай болбойт. Аллах таала ыраазы болбой калышы мүмкүн да. Анан ошол катынга нан эле алып келиш менен бүтпөйт иш. Алардын биринен бири өткөн тилдери болот, узун. Алардын ачуу сөздөрү болот, жана таттуу сөздөрү болот, ошондо көтөрүш керек да. Анан мен бир жерде бир никем бар эле, ошого шашып аттым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рахмат. Азыркы сөздө ошол дегел ошол кыялымда эле катын алат элем, анан башка эч кимге жетпей койдум деп жүргөн Жакып Медетов деген аксакал бар. Ошол келип койсун. Рахмат Бейшембек. Мен бала кезде бир эле эки кат алат элем деп кыялдандым. Кудай таала кебетели жакшы бербеген үчүн ага деле жетпей калдым. Бу катындар жылдан жылга карыган сайын ал күчтөн таят деген калп. Булар жыл өткөн сайын тилдери тапталат, кашайып. Сени жебирейт дейт, акчаны ким таап келет деп андан коркушат. Мен бир нерсени айтып берейин. Өткөндө үйгө келсем нан жок, тилимде да айлык бербейт. Анан инип келе барып келейин десем, аныкында да нан жок, ал дагы
апамдыкына барам деп жолго чыгып калган экен, экөөбүз апабыздыкына жөнөдүк. Барсак апамдын үйүндө да нар жок, ал апам апасынын үйүнө кетип калыптыр. Ала мен айтам, ушул 2 катын алып эси жоктук кылып биле кылам. 3 катынды үстүмө тартам, бандан көрөк ушул ажыдардын алдында биринчи өлүп калсам экен деп Кудайдан тилеп атам. Рахмат айланайда. Кишини чакырарды мен айтып коеюн, ошол кишиден кийин микрофонду ремонтко бериш керек, ошон үчүн Нурлан Мотиевди аркасына койгом. Нуке, келип койсоң. Рахмат. Бежемек, сен өзүң канча катын алдың? 9-ду? Ошо 9. Мен кандай өткөндө? Мен 12-де оккам, сен 9 турбай. Рахмат. Мен мындай. Көйлө катын алдым, мен аны жасаганда эмне Кудай көрдүрбөй үстүндө. Тура. Мен бир ошо 6-7 менен жашап атып, кидеде 5 менен жашап атып, инсульт болду. Анан азыркы жашап аткан болсо өзү канча деле канчаны алдым ошо эсиме чыгып кетти. 30-да. Анан өзү чачы аппак. Анан мен азыр мынау чоңдордон үмүтүм бар. Ошол мени карайчы кайра алып койсо, ошол жана көмүрдүн чаңбаң менен чачын карайта алам деген ой бар. Рахмат силерге. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Байкуш 4 катын алгандын погун жейби деген берүүбүз аяктады. Саламатта болуңуздар.